Kılımdan kılımdarga yaşap kelgen, kırgızım tengdeşi yok töptü elden. Karasan sancıralı tarık detin, karmaşta başını ip boy vermegen. Ulan bölümün dastanın, ulu yolu sen başladın. Dostluktun tozun götürüp, güldey ver kırgızsanım. Mengüsü heribegen sankılımdan, bürkütün sağalışat uçkan kırdan. Arkalap alat onu yık tutup, Alpmana seldi kurap meken kılgan. Yolan bölümün dastanın, ulu yolu sen başladın. Dostluktun tozun götürüp, güldey ver kırgızsanım. Elimdin arnamızı ataktan kı, ezelden kele jatkan ata saltın. Alamga tanıtırıp kırgızımdı, könörmey kötörülüp kelet barkı. Ulan bölümün dastanın, ulu yoldu sen başladın. Dostluktun tozun götürüp, güldey ver kırgızsanım. Issık göl sarı çelik alayday, doltura çerge bizde salocay. Cibek yolu dostlukka şirelişse, düğnelik kelgileçi bir toğanday. Ulan bölümün dastanın, ulu yolu sen başladın. Dostluktun tozun götürüp, güldey ver kırgızsanım. Ulan bölümün dastanın, ulu yolu sen başladın. Dostluktun tozun götürüp, güldey ver kırgızsanım. Güldey ver kırgızsanım. Egelerimiz gelecek atıganlar. Respublikалық қара сынақтардан алдық орындарға алып келген, райондық облыстық сынақтарға қатысып келген үшін ағайчек енелеріңіз келе жатады. Айрықша қолша қойса-қойсаңыздар болады атыгандар. Бүгінгі жүріште Көтіқорған айылдық ауруханасының жамааты келе жатады. Биздин ак халатчан дарыгерлерибиз халктын ден соолугу үчүн күнү-түнү эмгектенип келе жатышат. Жал биздин айылда кечеги жугуштуу илдетти алдын алуу жана болтурбого чоң эмгектерин жасашты. Жалпы халктын атынан дарыгерлерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Андан эки жүрүштө билим берүү маселелери туугандар. Жетекчилери, мектеп директорлору жана бала бакчанын жетекчилери келе жатышат. Сиздерге дагы алкыш, урматтуу ага-эжекелер, аман болуңуздар, бар болуңуздар.
keyingi жүрүштө спортчулар келе жатышат. Аларды жетектеп Машаев Бактыбек Токтогулович жана аялдар командасынын капитаны Кошпая Гүлнара келе жатат. Андымесе кийинки жүрүштө утурган эле Соту Коргон тазалык муниципалдык ишканасы тургандар. Жетекчиси Кадыров Толайбек Абдыкеримович. Соту Коргон тазалык муниципалдык ишканасы 2015-жылы ачылган. Соту Коргон тазалык ишканасында алты кызматкер эмгектенип, жекеде автоунаалары жана көптөгөн кызматтарды кылып жаткандар. Андыктан келиңиздер, жалпы бүгүнкү жүрүштө катышкан жалпы мекеме ишкана жетекчилер жана анда иштеген коллективдерине терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан жашоо өмүр жүрөгүм, эркиндикте пейили экенин жайдары, желбиресин мекенимдин байрагы. Саламатсыздарбы урматтуу, кадырлуу Келдибек Белекбай атындагы айыл өкмөтүнүн жалпы жашоочулары. Бүгүнкү эгемендик күнүбүздүн 30 жылдык мааракесине арналган салтанатка кош келиңиздер. Үстүбүздөгү жылдын 31-августунда Кыргызстан эгемендикти алганына туура 30 жыл толот туугандар. 1991-жылы 31-августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттин көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгеменди демократиялык суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланды. 30 жыл деп айтууга оңой болгону менен бул убакыттар аралыгында кандай гана оор кыйыш күндөрдү мамлекетибиз башынан өткөрдү. Ошону менен биргеле эң бир чоң деген жетишкендиктерге да жетип туугандар. Ошол бүгүнкү эгемендүүлүк күн областта, райондо жана айыл өкмөттөрдө чоң деңгээлде өткөрүлүп атат. Андыктан келиңиздер, бүгүнкү 30 жылдык мааракеге арналган салтанаттуу жыйынды ачып берүү үчүн сөз кезегин Келдибек Белекбай атындагы айыл өкмөтүнүн башчысы Куулов Анарбек Абдрахмановичке бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кадырлуу биздин айыл өкмөтүбүздүн тургундары, анда эмесе ушул 30 жылдык юбилейный бүгүнкү көз карандысыздыгыбыздын иш чарасын ачык деп жарыялайм. Салтанаттуу өтүндө Кыргыз Республикасынын гимни жаңырмакчы. Чоң рахмат, баарыңызга кош келипсиздер бүгүнкү салтанатка. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу биздин айыл өкмөтүбүздүн ушу мааракенин катышуулары, саламатсыздарбы?
ак калпакчан аталар, ак элексекчен апалар, инилер, эже карындаштар. Бүгүн өлкөбүздө өзгөчөлүү даталуу күн. Бүгүн улуу салтанат. Элибиз эзелтеден эңсеп келген эркиндикке жеткен күн. Улутубуздун үмүтү, тилеги, мүддөсү ишке ашкан күн. Өз алдынча мамлекет болуп, дүйнө цивилизациясында адамзаттын улуу көчүндө өз ордубузду таптык деп туу көтөргөн күнүбүз. Эркиндик эч качан белекке берилбейт экен, эркиндик эч качан тартууланбайт экен, ал күрөш менен келет экен. Бүгүнкү улуу күн үчүн, эркиндик үчүн ата бабалар кылымдар бою тынымсыз күрөшүп келген. Эгемендүүлүк үчүн эчендеген эр азаматтар өз өмүрлөрүн арнап, өз баштарын канжыгага байлаган. Кыргызстандай жаш, эркин мамлекет үчүн эгемендүүлүк жолун табуу оңой олтоң болгон жок. Bir кезде экономикага кыйрап, элибиздин башына жокчулук, жакырчылык түшүп, bir катар татаал ашуулардан өтүүгө туура келди. Азаттыкты эңсеп, эркиндикти көкүрөктө сактап жүрүп, ушул күнгө жеттик. Эркиндикти сүйгөн рух кылымдар сынагынан өтүп, муундан муунга мурасталган дөөлөт болду. Манас эпосунда айтылгандай, түгөгөн сайын түтөгөн түптүү эл, өксүгөн сайын өрчүгөн намустуу журт болдук. Өлкө акыркы чейрек кылымда 3 революцияны башынан өткөрдү. Тар жол тайгак кечүүнү көп эле басып өттү. Мамлекеттин тагдырына эл кайдыгер болбой, ата бабалардын улуу жолун улаган коом үчүн, адилеттүүлүк үчүн күрөшкө жан аябаган эл экенин далилдеди. Кыргыз элинин эркиндиги үчүн канын төгүп, шейит болгон батырларыбызды бүгүн терең таазим кылып эскеребиз. Жараткандын амри менен эгемен мамлекетте эркин коомдо жашоо мүмкүндүгү биздин муунун тагдырына туш болду. Бүгүн белгилеп жаткан 30 жыл бул тарыхтын өлчөмүндө анча деле көп убакыт эмес. Бирок биз мааниси жагынан кылымга тете мезгилди басып өттүк. Дүйнөлүк коомчулукта өз ордубузду таптык. Кыргызстан эл аралык аренада толук кандуу таанылган мамлекет болду. Эми улуу жолду улантып, эгемендикти эң бийик дөөлөт катары аздектеп, эркиндиктин көзү карегиндей сактап, урпактарга жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Жарык жол акыл менен ой болбосо, тарых жок басып өткөн жол болбосо, илгертен эл унутмак батырларын, иштеги көрөңгүсү мол болбосо, кантмек биз кең алатоо жер болбосо, кантмек биз Манас ата эр болбосо, унутпай улуу тойду берет белек, ушундай эгемендүү эл болбосо. Урматтуу Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн тургундары, сиздерди 31 август Кыргыз Республикасынын 30 жылдык барекеси менен чын дилимден аппараттын атынан, өзүбүздүн атынан куттуктаймын. Топурагы алтын, меймандос асыл жерибизде тынчтык, токтуулук дайым өкүм сүрсүн. Кызыл туубуз кылымдарды карытып, көз карагысыздыкта желбиреп, мамлекетибиз өркүндөп, бийиктикти карай өсө берсин. Анын ичинде айыл өкмөтүбүз эң алдыңкы айыл өкмөттөр болуп өссүн. Сиздерди баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат. Ар дайым иштериңизде албан ийгиликтер жаралсын. Мамлекетибиз өркүндө өскөн мамлекеттердин катарына коштугундар. Анда эмесе сөз кезегин улай эле кийинки сөздү Келдибек Белекбаев атындагы Алай айылдык кеңешинин төрагасы Койчиев Уланбек Мунарбек Кабарович бермекчибиз. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү Келдибек Белекбаев атындагы Алай айылдык кеңеш, Алай айылдык айыл өкмөтүнүн тургундары, сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү 30 жылдык маарекеңиздер менен чын жүрөктөн жалпы Алай айылдык кеңешинин депутаттарынын атынан жана өзүмдүн атынан куттуктайм. Ар дайым ушундай жакшы күндөрдө, жакшы мындай маарекелерде биргеликте чогуу жүрөлүк. Сиздерге ден соолук берсин. Ушу айыл өкмөтүбүзгө, Кыргызстанга ушу өнүгүү жолунда жүрсүн. Ушу ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрөлү. Дагы бир жолу баардык ушу келе жаткан бүгүнкү Кыргыз Республикасынын өзүнүн эгемендүүлүк алган күнүбүз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кош келипсиздер, урматтуу. Чоң рахмат. Иштериңиздерде албан ийгиликтер жаралсын. Дагы бир нерсени белгилеп айта кетчү нерсе туугандар. Бүгүнкү 30 жылдык маарекени Алай айылдык кеңеши жана айыл өкмөт тарабынан өтүлүп атат. Анда белгилеп айтып кетүү зарыл.
бүгүнкү мына чакырыштын депутаттары аябагандай сонун бизге колдоо көрсөтүп коштоп бератат, аны да айта кетели. Анда эмесе сөз кезегин улайлы. Кийинки сөздү Белекбай атындагы Ала айыл өкмөтүнүн аксакалдарынан сөз берсек, Осонов Жаркынбай агабызга сөз берилет. Келиңиз. Урматтуу айыл өкмөттүн жааматы, сиздерди бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык майрамы менен куттуктайм. Баарыңыздарга чың ден соолук болсун, узун өмүр болсун. Ар бир үйдө тынчылык болуп, бала чаканын жакшылык күндөрүн Алла Таала силерге насип кылган болсун. Ушул тойду биз мына көп жылдардан бери күткөнбүз. Былтыр насип кылган эмес экен, мындай тойлор деле болгон эмес. Мына бүгүнкү күнү ушундай шаң менен жакшы маанай менен баардыгыбыз ушу майрамды тосуп атабыз. Ушу майрамыбыз элибизге, ар бир үйгө, ар бирибизге кут кылсын ушул элер. Дайым жакшылыктар болсун, ынтымакчылыкта бололу туугандар. Рахмат баарыңызга. Чоң рахмат баарыңыздарга. Кийинки сөз кезегин Белекбай атындагы Ала айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы Токторбаева Элбежезге сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Ала айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу эгемендүүлүктүн ээлери, сиздерди бүгүнкү даңазалуу 30 жыл эгемен майрамы менен чын жүрөктөн Ала айыл өкмөтүнүн ак элечек энелеринин атынан, аялдар кеңешинин атынан, өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кыргызстаныбыздын желеги кылымдар бою кылкылдап, ар дайым Кыргызстандын ийгилигине, элинин бүтүндүгүнө бөлөнсүн. Майрамдык маанайыңыздар менен эгемендүүлүк өзүбүзгө буйруп насип кылсын. Чоң рахмат. Эже сиздин дагы иштериңиздерге албан ийгиликтер жаралсын. Сөз кезегин утурбайлы туугандар, кийинки сөздү айылыбыздагы баатыр энелерден берелеп турабыз. Анда эмесе баатыр эне Абдыразакова Гүлөсал энеге келиңиздер. Очо турабыз, келиңиздер туугандар. Биздин ак элечек энелерибизге. Урматтуу Алай айыл өкмөтүнүн тургундары, кымбаттуу аталар жана ардактуу энелер, бүгүнкү силердин эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен чын жүрөгүмдөн энелердин атынан, аялдардын атынан, өзүмдүн атыман чын жүрөгүм менен куттуктаймын. Сиздерге элибизге тынчтык, токчулук, молчулук, элибиздин кеңчилиги, имандуулукту каалайм. Ушул бүгүнкү өтүп аткан маарекенин бул жүргөн санталаты эч кимдин жүрөгүн жылытпай койбойт. Биздин элибизде, журтубузда бир күн болсо дагы өзгөрүүлөр болуп жатат. Ушул өзгөрүүлөрдү, ушул кечелерди уюштурган Алай айыл өкмөтүнүн жетекчилерине, кызматчыларына, кыздарына, элдерине ыраазычылык билдиремин. Бардыгыңыздарга ден соолук, өмүр, тынччылык, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Жашыңызга жаш кошулсун. Айдайым ушундай кадырыңыздан жазбаңыз. Анда эмесе келиңиздер туугандар, мынакей бүгүнкү 30 жылдык маарекеге жакшынакай ушундай белектер даярлаганбыз. Анда эмесе айыл өкмөт башчы менен айыл кеңешинин төрагасы ушул 30 жыл деп 30 шарды байлап биз жакшынакай бир ниет кылганбыз жакшылыктар үчүн. Ошол шарларды көпкө бийик учуруп коюуга уруксат этсеңиздер. Келиңиздер. Кол чап турасыңдар. Эгемендүү Кыргызстан эркин болсун. 30 жылдардан дагы көптөгөн өрүндө туугандар. Баракалды. Дал ушундай майрамдар ар бир үйдө, ар бир мамлекетте, ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө жаңырып жүрсүн. Анда эмесе бүгүнкү салтанат тууралуу бир токтоло кетели туугандар.
Bugün 30 жылдык мааракеге Алай айыл өкмөтү жана айылдык кеңеш тарабынан спорттук оюндар уюштурулган туугандар. Белгилеп айта кетели. Бүгүн аялдар үчүн волейбол оюну уюштурулган. Бул Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте өтөт. Аны спортсмендер барыңыздарга жеткирилген. Андан кийин эркектер үчүн спорт оюнчасына, футбол оюнчасына футбол оюну ойнотот. Ал жака калыстар дайындалган, өткөрүүчүлөр, уюштуруучулар дайындалган туугандар. Ал эми ушул жерде дал ушул салтанаттын ортосунда туугандар. Улуттук күрөш оюндары болот. Улуттук күрөш, бука тартыш жана аркан татыш дал ушул жерде болмокчу. Калыстар дайындалган, баарыңыздар көңүл буруп, көңүл ачып кетиңиздер. Анан албетте айта кетчү нерсе, жалпы айыл өкмөттөн келген кадырлуу коноктор баарыңыздар үчүн сый тамак уюштурган. Ага да катышасыздар болсо, баарыңыздар иш жака таркабай, аягына чейин көңүл буруп катышып кетиңиздер. Анда эмесе, мындан аркы салтанатты алып кетүү үчүн алып баруучулук микрофонду Соту Коргоо маданият үйүнүн жетекчиси Нишанбаев Талантбек Нишанбаевичке бермекчибиз. Келиңиз ага. Маданият үйүнүн директору. Assalamu alaikum кадырлуу аталар, энелер. Бүгүнкү майрамдын катышуучулары. Эгемендүүлүккө 30 жыл болуп, ар бир мекенибиз асыл инсандарга кубанып турган учуру. 30 жыл деп айтууга оңой болгону менен 30 жыл аралыгында чоң жетишкендикке жетиш бул биздин байлыгыбыз, эркиндигибиз. Дагы бир жолу биздин Алай айыл өкмөтүнүн башчысы Кулов Анарбекке сөз бермекчибиз. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу аксакалдар, энелер. Биз эми кээинки программадан чыкпай ошол боюнча алып барылат экен да. Азыр өзүбүз дагы айтып өтүшчү бир-эки маселе калды. Биз бул жерде эмнеге иш-чара өткөздүк? Себеби карапайым калк көчөгө бара албайсыздар. Биз ушул мына сахнада тургандар, мугалим жамааты, врачтар баарыбыз көчөгө катышып атабыз. Себеби мамлекеттик деңгээлде юбилейный 30 жылдык болуп атат. Ошого кичине болсо дагы айыл өкмөтүбүздө эс алып, күрөштөрүбүздү көрүп, спорт оюндарыбызды, ушу маданий иш-чаралар, концерттер уюштурулган, ошону көрүп, обед маалында ушул жерде тамактар уюштурулду. Ошону жеп, кичине болсо дагы 2 жылдан бери пандемия шартында көп эле оюн-зоктор кыскарып кетти. Көрдүңүздөр, жаныбыз менен алек болуп калдык. Ошого сиздерге атайын уюштурдук. Кеңеш депутаттарыбыз дагы колдоп, алар дагы бизге күчүбүзгө күч берип, жардам берип, ол спорттук оюн-зокторго өздөрү болельщик болуп, приздерди коюп берип, биргеликте ушул жерде өнүгүү жолундабыз. Ошого көңүл ачып кетиңиздер. Азыр обед маалында бүт ушул жерде иш-чаралар болот. Ошого сөзсүз катышып кетиңиздер. Концерттик программаны сиздерге сунуштамакчыбыз.
Hava kaçıncı? Oo, kaç durunuz? Oo, yava. Karıgat, tuğanına bakmagan, düşmanına calınar, olmaz canan aramdana bolur, düşmanına giyikisi öyle koy, işinin gözü kalınar, yakınına yakmagan da can işini calınar, kanlı buday urarda, gümbür kırın caz bolur, erkekli buday urarda, gelin aydaşın caş bolur. Akbarangın kumdağın sen akağlasan sunbağın Yerimindeken düşmandan ay eki gözün cumbağın Öpüsayın körtomelen Yıkmayınca sen kaçmağın Bekleşip kalsan çomelen Sot Kamçıbek ölüm cezasına taktı. Bizim bir öz sözümüz. Kırgın sağlık Kamçıbek'i boşaltıp alalım. Çok. Bütün bugün salgın geldi. Elim için balamdım başını saydım.
kesken çıqqan ilgerki juralgı taşularda jarışıp maşinalar ullap çapkan. ждать обещала, я. Sarına sarı,
Turganlarga rahmat. Çok rahmat. Allah çakarım benim teşekkür ederim. Her daim şu okşaman iyiliklerge yetişevereli. Rahmat. Bayramımızdan mı? Hazır mına deputatlarımız sport çarağını özleri qoldop, büyük sponsorçular boldu. Ayaldarga biz arkan tartışka biz öz ökmöt berip turabız. Çıkıp tartып бериңиздер. Аксакалдарга баш. Кеңири отуруңуздар. Asfaltarlıktan bir komanda çıksa olur mu? Olur. Olur. Nege 5'ten yok bu? Var 5'ten. Ben yaşlar çıkıp olsam da. Yok yaşlar. Çok aksakallar. Yok bir komanda çıksın. Aksakallar o zaman 500 euro çıkıyordu. Şu bunu. Evet. Biz deputatlar sunuş kılıyor ya sen. Onda tizmege yaşlardan bu tartışka güreşke dep duruyor. Yaşlar demek geliyor. Aksakallar demek. Jo, oşo sizler yaşlar emi bular. Bari erten Gülçögerle orat sizlerden kişine uçuk ettiğinizler de otmaylı. Bayramlık oldu. 3 orundu böyle tartavuz. Şurada ölmesin de. Şurada Pereyli de otağı aksakallar. Sorduk çok. Komanda çıkmasa işte koyuyor. İki komanda uçuk etiyor. Şurada benim oldu da. Emi 3. orundan sanızlar dele kişine bir de mi halaslar diyor. Altın başına roman olsun. Geleceğiniz genç olsun. Oyluğun olsun. Emranız değil. Hey, Üslaka siz daha Ökon Akınay'ı Ayvek menen Anarbek'te patar var. Deputatlar Ökon. Ekip patar Ökon. Meclisi ercetekleyen hükümet adamları, kengeçtin adamları menevzunda yetekçiler yerli çok bayramdı belgileyip atkanlarga çok rahmat. Bundan keyin dağışı işler ilgilikte olsun. Bala çakanlar bilen tınç aman boldular. Geldim başında jüverdim. Rahmat. Hey, neme? Salamatçılar be. Ağrımızda bugünkü egemenlik bayramımızlar menen. Öğretmenliği daldalar. Ümrüde sepalmalar. Hadi can. Ne zaman Vallahi soran o da ben ayakta bilemem. Sağ Sizlerge el yurtun atından rahmat. Şu çanda şinişilikte uyuşturup el yurtun vagonu kotarıp içine kanser ödetimden kılodasına çok rahmat. Kalganlarga tüçülük olup kalar süzer yatacak vaballarda Allah talam olmasın. Daim bayramda çıkıyorum. Kılgan işler iyilik dolu el yurtun aldığında. Ушундай жаңы самалыкта өттөргүлө. Ажали бул жергене парат деген избекилер. Emin ne kalattınızlar? Hazır ayaklarınızlar, komandanızlar, erkeklerin komandanızlar. Aynı kalattınızlar. Saraka, kuruklar, çoğura, çoğura. Çok konuşan var. Kargalam. Tek artma hep küçük getir aldın mı? Ya kaçın kaçın. Çok. Olmadan. Ses bir sonra. 1 2 3 Hadi.
Hayır. 2, 3. Beline ben atacağım. Kargaşın. Bu kadar çıkma. Ekin çıkamam da testten yürüyün. Geliri bilbecürür anın barıtın, elime belgi verip tanıştırgan, atından kakılayın kırgız halkın, elime belgi verip tanıştırgan.
урматтуу бүгүнкү Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн жалпы тургундары, сиздерди эгемендүүлүктүн 30 жылдык мааракеси менен өзүмдүн жана ушу Алайдатка ак элечек шайыр апалардын атынан чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ар дайым заманыбыз тынч болуп, элибиз толук болуп, балдарыбыздын келечегин берип, ушул замандан айрыбасын. Ак элечек апалардын тилеги ар дайым ушундай-ак. Барларыңыздар жалпы кыргыз элим бүгүнкү эгемендиктин 30 жылдык менен бардыгыңыздар куттуктайбыз. Ошонун ичинен Белекбаев атындагы айыл өкмөтүндө жашаган жашоочуларды да куттуктап кетем. Мына бүгүн канча жылдан бери өтпөгөн эгемендүүлүк ушул дааталуу күн бүгүн майрамдалып отурат. 2 жылдан бери мындай майрамдарды мына оорунун кесепетинен өткөзбөй калдык элек. Бүгүн Кудайга шүгүр. Бардыгыбыздын пейилибиз жакшы, элибиздин пейили жакшы. Мындай майрамдарды өткөзүп жатабыз. Ушундай жакшы майрамдарды элдин пешенесине, бала чаканын пешенесине насип кылып Алла Таала буйрган болсун. Келечектери кең болсун. Мынабул жаман оорудан алыс кылып, бардыгыбыз ушу ийгиликтердин үстүндө, ооматтын, дөөлөттүн үстүндө эли журтубуз менен, каалай калкыбыз менен аман бололу. Дагы бир жолу жалпы майрамыңыздар менен. Рахмат. Өкмөт башчысынын өзүнүн жанынан 2000 сом чыгып, сиздерге сыйлык болду. Белеңиздер кут болсун, майрамдар майрам кыласın. Чоң рахмат сизге дагы. Анда эмесе кийинки бука тартыш келди ака? Аны сиз алып коюңуз анда. Биз бере берели. Бука тартышка 2 эле киши катышкан. Экинчи орун Пираш ака 300 сом. Келиңиз, кол чабалар болсун. Бука тартыштан Кудай кааласа эртең районго да барып тартышып, бир алдыңкы орунга алып берет деген ишеничтебиз. Бул сыйлыктар айылдык кеңештин депутаттарынын өзү чөнтөгүнөн кетти. Баардык акчалай сыйлык болду. Чоң рахмат. Экинчи орун Адыл акага 500 сом сыйлык. Келди ака сиздин жарана. Келиң. Бул дагы жергиликтен депутаттары 500 сом сыйлык. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми эркектер арасында аркан тартыштын сыйлыктарды тапшырып койсок, мыкты катышкандыгы үчүн Жергетал айылынын эркектери 200 сом сыйлык менен сыйланат. Келиңиздер. Кол чабалар. Келиңиz. Кол чабалар болсун Жергетал айылына. Чоң рахмат. Ушул аркан ташка активдүү катышкан үчүн Читал айылынын тургундары, эркектери аркан ташка келиңиздер. Болот ака. Келиңиз. Кол чабып карабыз. 200 сом сыйлык. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошондой эле Көлдүк айыл эркектерине 200 сом сыйлык бар. Келиңиздер, жакшы катышкандыгы үчүн. Салам ака, келиңиз, кол чабалар болсун. Ура! Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми жанагы орундарга уруксат берсек, Терек айылынын аксакалдары 3-чү орунду алган үчүн 400 сом сыйлык менен Терек айылынын аксакалдары. Келиңиздер. Алай ака, Терек туугандар чай жатат. Чай ичпеген ушундай 2-3-чү орунду алып атат, болуңуздар бир далат эле. Эртең районго барып турса жакшы оюндарды көрсөтүп келет Терек туугандар. Чоң рахмат. Эркектер арасында мыкты катышып 2-чи орунду алган үчүн Сопкоргон айылынын аксакалдары 500 сом сыйлык менен сыйланат. Келиңиздер, Сопкоргон туугандар. Чоң рахмат, сыйлыгыңыз куту болсун. Эми акыркы 1-чи орун Аскалы Таргалак айылдары биргелешип ойноп, бардык айылдарды утуп 1-чи орунга чыккан үчүн 800 сом акчалай сыйлык менен Аскалы Таргалак айылынын аксакалдары сыйланат. Кол чабалар болсун 1-чи орунга. Чоң рахмат.
Çok rahmat urmatlı bizden жетекçilerге. Bizden hazır. Bizde hazır Ayıldık Kengeşi deputattар сыйлыктардын бардыгын өздөрүнүн жанынан баягындай кылып атышат. Волейболго аялдар арасында 6000 сом приз коюп берип атышат. Футболго эркектер арасында 5000 сом приз берип атышат. Анан жана алды көзүңүздөр көргөндөй жанагындай сыйлыктар болду. Чакан көңүл калтырбай бардык аялдарды камтыганга аракет кылдык. Азыр футболго барабыз, анан волейболго барабыз. Аларга өзүнчө дагы ардак грамота, дипломдору бар. Анан кайсы жаш балдар арасында бизде мындай болуп атат. Спортко көңүл буруу максатында жергиликтүү кеңештин депутаттары өткөнкү сессияда токтом кабыл алышкан. Кудай кааласа келечекте айыл өкмөтүнүн футбол командасын дагы чыгаруу боюнча аракеттер болуп атат. Биздин спорт комплекске 2 саатка кечки 5-тен 7-ге чейин бекер кылып койдук. Жаш балдарга, окуучуларга секцияны баштап Акжол Болотбекович Кудайаров баягы кураш балабыз өзү команданы түзүп, кудай кааласа республикага бизден ниет болуп атат. Кийинки сессияда Читаланындагы мектептин спортко көңүл буруп атат. Улуттун, элдин ден соолугу, улуттун ден соолугу, ошондуктан биздин айылдан дагы ушу олимпиаданын чемпиондору чыгат деп ушу агалар аракет кылып атат. Агаларга бир кол чабуулар болсун, Сиздерге ыраазычылык, келген кадамыңыздарга чоң рахмат. Майрамдар майрам кылансын. Азыр биз эми спорттук иш-чараларга барабыз. Чоң рахмат. Сөз жок дейт. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен ошо сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошол бүгүнкү мааракени биринчи ачтырып алайлы, анан подробныйраак түшүндүрөлү. Ошол Алай Белекбаев атындагы Алай айыл өкмөтүнүн башчысы Кулов Онарбек Абдырамановичке сөз берели. Анан биз калганын түшүндүрүп кетебиз. Assalomu alaykum. Ukalarim, teng tuштары, кимдер бар. Анан кичинекей балдар, биз Кудай кааласа мына акаларыңарды кубаттап, жаңы идеяларды ушул жерден не только футболдон да өзү мурда соп коргон действительно күчтүү команда болгон да. Азыр дагы ошону жандандырып атабыз. Кудай буйрса толук сентябрдан баштап ушуга аракет кылабыз. Бир гана спорттун түрү эмес, күрөш, бокс боюнча дагы, кикбокс боюнча дагы жерлерде аракет кылабыз, толук түзгөнгө. Ошого жакшылап катышып, атаңарды лап алып бериң деп, жанагы немелерди, полный спортивный немелерди, кийимдерди алып бериң деп айттыгыла, уктуңарбы? Калганын анан биз Ошко, Күлчөгө, Бишкекке барганыңарда анан биз караштырабыз. Мына депутаттар менен биз өкмөт чоң аракет кылып атабыз. Ошого силерге ийгилик, мына азыркы оюнуңардагы ийгиликтүү болсун, бири-бириңерди этияттап, айрыкча достук болуш керек да, бири-бирине өчөшүү болбош керек спортточу. Этияттай травма албай, жакшы ийгиликтүү кылып бүтүрүп бергиле. Баарыңарга ийгилик, Бүгүнкү сөздү Белекбаев атындагы айыл өкмөтүнүн төрагасы Койчиев Онарбекке беребиз. Мазда биринчиден ушул айыл өкмөткө ушул футбол сүйүүчүлөр келиптер, баарыңыздарды ошо бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле азыр мына жаш балдарым турат. Баарыңыздар ушу жакшы оюн көргөзүп, ушу кичине чакан нерселерибизди жакшыраак чоңурактай кылып өткөрүп алайлы. Анан азыр кеңири Акжол өзү айтат, ынтымактуу, мындай жакшы таза оюн көргөзүп, күчтүүлөрүңөр утуп, кичине көңүл ачып кеткиле. Рахмат. Калган мазмунду. Маалымат иретинде айтып коелу. Бу жерде төрага турат, өкмөт башчысы турат. Бул жерде спорт залды караган механика турат. Анан көбүнчө футбол сүйүүчүлөр. Биз өткөндө сессияда токтом кабыл алганбыз. Ушул спортту өнүктүрүү боюнча именно ошонун арасынан футболду. Ушул мектеп окуучуларынан 1-класстан 11-класска чейин секцияларды уже бүгүнкү эртеңки 1-күндөн баштап Кудай кааласа ишке түшөт. Ошого биз азыр жаш балдарды бир сыйра түшүндүрдүк, мугалимдерге дагы
физруктарга дагы бир эскертебиз. Ошол окуучулар, футбол сүйүүчүлөр келип тренировка кыласыздар. Саатын өкмөттөн чечип берген. Өкмөт башчыбыз өзү да кол коюп берген, өзү көзөмөлдөп турат азыркы учурда. 5-тен 7-ге чейин бесплатный бул жерде тренировка болот. Эч кандай төлөмү жок бакка азырынчачы. Экинчиден ушул кружокту ачканга салым кошкондор болгон. Ошолордун атын атап коеюн. Биздин ошол азыркы тренировка кылдырып турат. Булардын жакында сертификаттарын полностью алып берем. Законный болот баардыгы буюрсачы. Мына Нурболот деген эмебиз бир 6-7 топ алып келип берген, 2 түстө манежка алып келип берди. Андан кийин Токалаштан баласы Улан ака 73 Бишкектен бир 10 000 сом тегерегинде азыр полностью жерге 4 түстүү манежка, азыр чашкалар бар, полностью керектүү инвентарлардын баардыгы келди. 2 топ кымбат болду. Ошол топторду азыр алып келип бүгүн кабыл алдык. Керектүү ошолорго чоң расмий билдиребиз. Анан бүгүн айыл өкмөттүн демилгеси менен, төраганын демилгеси, депутаттардын демилгеси менен ушул бүгүнкү айыл биздин Алай айыл өкмөтүндө гана бир 5 000 сом призовой фонд бар. Ынтымактуу түрдө азыр командага бөлүнөбүз. Топу, читала, жергетал ол бөлүнүп, ошол командаларга келишип командирлер менен сүйлөшүп, ошол акчаны как призовой фонд кылып уткандарга белек катары беребиз. Жана дипломдор бар, 1-чи даражадагы, 2-чи даражадагы, 3-чү даражадагы. Ошол дипломдорду бүгүн Кудай кааласа оюндун аягында сиздерге тапшырабыз. Өкмөт Кудай кааласа өкмөт башчысы келсе керек, төрага келип тапшырып бересиздер деп үмүт кылабыз. Рахмат сиздерге. Que oyna oyna atar. Ya bayağı bir zaman kap kıldı da. Of. жылдығына арналған іс-шара айылдар арасында волейбол болып атат. Бүгін сіздерге біз қаншақта ертеден бері іс-шаралар болып, қалау тілектер айтылды. Ана сіздер дағы жақсы бара қатыса албағансыздар. Ошондуктан бүгүнкү іс-шарадағы қалау тілекті сөзді беріп қойсам, Кулов Анарбек Абдурахмановичке айлық. Эзелер, карындаштар, бүгүнкү эртеңки келе жаткан эгемендүүлүк майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Көп нерсени тиякта укпай калдыңыздар. Бул эгемендүүлүк бизге оңой келген жок, өзүңүздөр билесиздер. Канчалаган ата-бабаларыбыз канын төктү, ошонун менен келди да. Анан бул өзгөчө дата бүгүн 30 жылдык болуп атат да. Өзгөчө дата ошого көңүл бурулуп, президентибиз Садыр Нуркожоевич, андан сырткары акимибиз, губернаторлорубуз бүт ушул иш-чарага көңүл буруп, өзгөчө өткөзүп атабыз. Бирок биздин айыл өкмөттө бул өзүбүздүн ушу депутаттардын колдоосу менен ушу основной спорт чөйрөсүндөгү приздерди ушул кишилер уюштурду. Анан чогуу чаран, калган иш-чараны чогуу өткөзүп атабыз. Бирок башка айыл өкмөттөргө болбой калды да. Бирок Кудай буйрса биз экинчи күнчөдөн кийинки чоң айыл өкмөт болгондуктан 10 000 халкыбыз бар. Бул жерде сөзсүз өткөрүшүбүз керек. Көпчүлүк күнчөгө барбайт деп мына бүгүн өткөзүп атабыз. Жакшы өтүп атат. Кудай буйрса
дагы чоң пландарыбыз бар спортто. Не только футбол, волейбол, азыр жаш балдар боюнча Кудай буйрса ушу 7-8 айдан олимпийский чемпиондорду чыгарайлы деп ниеттүү кылып атабыз. Бизден кийин иштеп кеткендер дагы кийин же биз башка жакта иштесек дагы сөзсүз көңүл бул жака бөлөбүз, аракет кылабыз. Ошого бизди дагы колдоп кубаттап келип бергениңиздер үчүн рахмат. Травма албай жакшы өткөзүңүздөр. Майрамыңыздар улансын, Анамесе Белекбай атындагы Алай айлык кеңешинин төрагасы Көчү Лунарбек Кыпарович көзөмөр. Биринчиден ошо баарыңдар бүгүнкү эгемендик күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Эгемендик күнүңүздөр менен куттуктайбыз да, баарыңыздарды ошо бүгүн мындай жакшы майрамда жакшы келиштер, коллективдер менен жакшы оюн көргөзүп, ынтымакта жакшы оюндарга, ийгиликтерге жетишиңиздер. Анан эртең немеде 30-күндө Гүлчөдө болуп атат. Ал жака өзүңүздөр тандалып неме аласыздар. Ошо Алай айылдык кеңештин депутаттарынын өзү уюштурдук эле депутаттар өкмөт менен биргеликтер чогуу. Ошол белектерди бул жактан айымдар өздөрү айтат да кандай болгондо. Ошо баарыңыздардын дайыр жол майрамыңыздар менен, Мынау спорт иш-чаралардын бардыгына ушул айылдык кеңешинин депутаттары өздөрүнүн салымын кошуп демөөрчүлүк кылып атат. Ушу эжекелерибизди айланып кол чапып койсоңуздар. Sizlerge 6.000 so'm böldü, futbolda 5.000 so'm oldu, arkan tartışka bölüp atat, güreşke bölüp atat. Ana buqa tartışkada şu aylar gelgen hökümet başçı özgöçü ayallarga arkan tartışka kılıp berdi. Bizde 70'ge 80'ge çakkan aksakallarımız güreş jakşı bizlerden alıp ketişti. El batası berip atat. Былтыркы пандемиялык шарттан бир-эки жыл ушундай мааракелер болбой калган, ошо бир жакшы көңүл ачып, достукту бекемдеп кетесиздер. Анда эмесе ушул демилгени көтөрүп, эжекелер колдогон бизде айылдык кеңешинин төраганын орун басары Бактыгүл эжеке Исапова кел. Спорт сүйүүчүлөр, баарыңарды майрамга менен куттуктайм. Силерге чын ден соолук, ишиңерге ийгилик, үй бүлөңөргө тынчтык каалайм. Дайыма ушундай спорттун чебери болуп, алдыңкы катарда жүрө бериңиздер. Айылдан чыккан, ар ишканадан келген ушу айымдар силерге бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Мындан ары дайым жакшы майрамдарды өткөргүлө. Андан кийин биздин айыл өкмөттө ар түрдүү секциялар ачылып атат. Жана футбол боюнча секциялар ачылганын алдында турат. Эми волейбол боюнча өзүңүздөрдөн кийин дагы башка спортсмендерди даярдайсыңар деп мен терең ишенем. Өткөндө 17-июнда сессия өттүк, ошондо 3-сессияда жергиликтүү кеңеш депутаттары бизден спорт аянтчабызга секцияны уюштуруп беришкен. Бул кечки саат 5-тен 7-гече 2 саат окуучулар үчүн бекер болду. Биз ушундай эле кадам менен биз кийинки мектептерге дагы 2 сааттан бекер алайын деп атабыз. Себеби Кыргызстандын дүйнөнүн олимпиада чемпиондору ушул айылдан чыгып атат, көрүп атасыздар. Ошого бул элдин улуттун ден соолугу, улуттун генофонуна эң жакшы таасир этет. Мелкалежемда бизде колдойт, Кудай кааласа биз мына Читалага азыр кикбокс менен күрөштү кошо киргизели. Читаланын мектеп спорт залын 2 саатка бекер кылып берейин деп атабыз. Аны депутаттар кийинки сессияда колдоп берсе, биз токтомду чыгарып, карайып акыл өзү тирнелик кылып, Кудай кааласа акылдын тарбиялаган балдары Россияда бой көтөрүш баштады да, Кудай кааласачы. Ошого азыр футбол бекер, Акжол Болотбекович баса элек кетейин, өзү демилген кылып, спонсорлор топ футбол, топ бардыгын демешилик кылды. Ал жакка да биз барып келдик, ошондуктан акыркы сөздү ким барбы? Сиз сүйлөп коюңуз дагы, сиздерге чыгып атат. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен азыр эми өкмөт башчы келип калды. Мен аразычылык айтып коеюн. Негизи бардык ушул демилгелерди депутаттар менен Анарбек Сарычумдак бар. Ушундай майрамдар көп жылдар бери болуп эле келе жатат. Мынчалык деңгээлде болуп эле келет. Бул негизи аябай чоң, ушул 30 жылдык мааракеге карата аябай чоң жакшы деңгээлде өттү. Ушул өзүбүздүн депутаттардын атынан, мына жерде спорт сүйүүчүлөрдүн атынан терең ыраазычылык билдирем сага. Ишиңде ийгиликтер болсун, ушул айыл өкмөттү, алдыңкы айыл өкмөттөрдүн катарына кошом деген аябай жакшы өзүңдүн демилген бар экен, жакшы иштерди баштап атасың. Ошол иштердин аягына чыгып, ушул айыл өкмөттү өнүгө өсө берсин. Анын арасында спортчуларга да ден соолук, дайыма ушу спортту колдоп, спортту сүйүп, ошондой эле айыл тургундарына да жакшы иш-чараларды уюштуруп берсин.
Azırca bir süretle düşe olası keteriz. Ortalık cılal gitsinler bir yakın turasın, hükümet başlar, aldığa turasın, jargarak boş geldiler. Bir süretle düşe sana para. Boştalarda söz vardı, nazardık. Söz var. Hayır, gel. Hanımda şeyde? Şunday kızlar, bayağı sınavlaştık. Biz sizler çok gezdiler, aşçıların oyunumuzu başladık. Şunu жақсы uçtuk sizler. Biz şu muğallimler, öğretmen ayakta, şu balдар menen otursa da, bir gün bolsa da ушундай жарқыраған манай менен келип ушу сиздердин жакшы демилгениңиздер менен мынантип кыздарыбыздын көңүлдөрү ачык манайлары жарыгабыздар. Ушу кыздардын спортсмен кыздардын атынан ушу Алай айыл өкмөтүнүн үй бүлөлүк баардык үй бүлөсүнүн атынан ушу сиз Анарбек Жулович сизге жана сиздин кесиптештериңиз жамаатыбызга биз ушу айылдардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Болду, başka kala tilek joğa. Hazır ciltinde ejekeler prizlerdi, diplomlarını alıp geliriz. Bu da kalasa daha geliyoruz. Oşuk. Gülecege. Gel gece sizge söz biriktir. Voleybol komandasının yetten bizge rayonga jeteklep baratkan kapitan komanda Gülecege söz berip. Kolçak oğlan. Ardı spor suyucular Egemendүүлүктүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Анабекка сен ишиңе ийгилик. Бардык биздин айыл кеңештин депутаттары, төрага сизге ыраазыбыз. Мен өзүмдүн жеке өзүмдүн жана ушул спорт сүйүүчү, спортсмен кыздардын атынан силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Boldu onda bir söylköt şolayla suranç. Miyaqtan beri qarap. Gelingizde.